Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары алгач мэр Айбек Жунушалиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып бир сессия талкууласа, кийинкисинде тагыраагы бүгүнкү сессияда мэриянын аппарат жетекчиси Миргазы Исаховдун кызмат ордун карары айтылган. Бирок сессиянын башында эле бул маселе күн тартибинен алынып салынды. В повестке дня был исключен вопрос недоверия. Аппарат жетекчисине ишенбөөчүлүк билдирүү сунушу көпчүлүк коалициянын сунушу менен киргизилген. Ага шаардык кеңештин аппарат жетекчиси экөөнүн ортосунда түшүнбөстүк боюнча кайрылуу каты келип түшкөнү себеп болгон. Бирок бул маселе иш процессинде чечилгендиктен сессиянын күн тартибинен алынды. Учурда эч кандай түшүнбөстүк жок. Мэрия менен шаардык кеңеш депутаттарынын тиреши кыйладан бери уланып келген. Өткөн жумадагы сессияда төрага мэрия тууралуу сүйлөп жатса, аппарат жетекчисинин тоготпостукка салып чыгып кетүүсү отко май тамызгандай болду. Чыгып кетти. Бул дагы өтө жат көрүнүш. Иште дипломатиялык, этикалык, мамлекеттик кызматкер катары мен журналисттерге ар дайым интервью бергенде биздин бир көйгөйдү айтып кетем да. Бизде мамлекеттик кызматкерлердин психологдордон, психотерапевттерден өткөрүшүбүз керек да. Себеби сиздер адамдын тагдырын чече турган кызматта отурган адамдарсыздар да. Бул көрүнүшкө кызаңдаган депутаттар түз эле мэрдин отставкасын талап кылышты. Айрымдар мэр алгач биздин суроолорго жооп берип, андан кийин ишин улантсын деген талаптарын айтты. Бирок мэрдин сессияга келүүсү менен депутаттар өзгөрдү да калды. Мэрдин отставкасын талап кылуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бирок мэрдин бул жака жумушка келгенин эске алып 3 ай болбодубу? 100 күн болду, жөн айтканда. Ошол маселени эске алып, мэрге дагы бир убакыт берели дедик. Хотя бы кичине бир жарым жыл иштеп көрсүн. Эгерде жарым жылда шаардын маселесин чече албай, дагы маселелер көбөйүп кетсе, же болбосо биздин программаны, шаардын социально-экономический программасын аткара албаса, ошондон кийин биз отставканы талап кылуу боюнча маселени кайтара көтөрө турган болдук. Баягы ар ким ар кандай ойлой берсин, бирок шаардык кеңеш өзүнүн компетенттүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн позициясын көрсөтүп атат. Аны менен макул болуп, мэр кечирим сурап, бизден эгерде бир катачылык кетсе, кечириңиздер, конструктивдүү жумуш жүргүзөлү деп атат. А эмне деш керек депутаттар? Жок, биз иштебейбиз, интрига жана башка талаш тартыш менен отурабыз дейби? Жок. Каралып аткан маселени карап көрсөк, 3 маселе, эң негизги 3 маселе бар болчу. Биринчи, ушул Бишкек шаардык кеңешинин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылып жаткан мурунку сессияда керек болсо Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канкантиев сүйлөп атса, ордунан туруп кетип калган аппарат жетекчисине ишенбейчилик көрсөтүү боюнча биринчи маселе бар болчу. Аны алып салышты. Экинчи маселе мэрдин отчету болчу. Аны дагы алып салышты. Үчүнчү маселе мэрдин программасы болчу. Аны дагы алып салышты күн тартибинен. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул бүгүнкү күндө Бишкек шаардык кеңеши толук кандуу иштеп кете ала турган элдик институт боло албай жаткандыгынан кабар берет. Өткөн жумада балатыны кооздоого коротулат деген 6 миллион тууралуу активисттер мэрдин жеке кабыл алуусунда болуп, суроолоруна жооп алышты. Ушул жана башка коомчулукта түшүнбөстүк же нааразычылык болгон учурда эл менен бийликтин ортосуна өкүл болот деген депутаттар ал учурда үн катпады. Бул кандай? Тендерди почти 6 миллион сомго жүргүзүп, аны бүтүрүп, ана кайра 2-3 миллион сом менен эле бүтүрөбүз деп жооп берип жатышат. Демек, мен оюм боюнча 2-3 миллион менен бүтмөк. Бирок байкабай калат деп 5-6 миллионго тендер жүргүзгөн болуп каласыңарбы? Калган акча демек воздухта турабы? Бишкек шаардык кеңеши өзүнүн толук функциясын аткарбастан көп маселени күн тартибинен алып салгандыктан коомдо суроо талап пайда болуп атат. Ошондуктан бишкектиктер жазып атат. Программа эмне болду? Эртең кандай иштейбиз? Тарифтер кандай болот? Каражаттар бөлүндү беле? Финансылык каражаттар бөлүндү беле деген толгон токой суроолордун бардыгы ачык болгондуктан анан жарандык активисттер бүгүнкү күндө ошондой суроолорду социалдык тармактан көтөрүп атат да. Эл арасында мэрия шаардык кеңешти тоготпой жатабы деген суроо жаралууда. Анткени президенттин жаңы токтомуна ылайык мэрлерди президент тайындайт. Андай болсо шаардык кеңеш эмне жумуш аткарат деген суроого төрагасы Кубанычбек Канкантиев Конституцияга ылайык эл өкүлдөрүнүн мэрди шайлоо укугун эч ким жокко чыгарган жок деп билдирди. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.